Саламатсыздарбы, кымбаттуу Мугалим подкаст YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мугалимдин абалы бул коомдун абалы. Мугалимди колдоо бул билимди сактоо. Мына ошол билим берүү жаатында эмгектенип келе жаткан, канчалаган мугалимдерди окутуп келе жаткан биздин агайыбыз Алиперо, ошондой эле Таамай долбоору, Еврика билим берүү борборунун негиздөөчүсү Тынчтыкбек Кенжебек уулу бүгүн биздин коногубуз болуп отурат. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Эс алуу күнүндө убактыңызды бөлүп колдоп бизди. Макулдугуңузду бергениңиз үчүн рахмат сизге. Чоң рахмат. Эң биринчи эле суроо агай, сиз Японияга барып келдиңиз, ошол билим берүү тармагын өнүктүрүү үчүн. Кантип барып келдиңиз, эмнеге бардыңыз, кандай таасир алып келдиңиз? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Сонун суроо, чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ушу жалгыз дем алыш, эс алуу күнүңүздү ушундай коомдук иштерге арнап атканыңызга. Япония боюнча мен айта берсем, көп нерсе айта берем. Убакыт жетпей калышы мүмкүн, бирок маңыздуу жерлерин айтайын. Анткени өтө чоң таасир калтырды. Японияга кантип барып калдык? Ошол частный компания менен атайын билим берүү багытында, билим берүү жаатын, башталгыч класс менен бала бакчалардын билим берүү системасын изилдеп көрөлү, аларда кандай деп эле кызыгып барып калдык. Анан барганыбыз аябай жакшы болуптур. Анткени биз элестетип аткан, эңсеп аткан бир элес бар го билим берүүдө. Ошолордун айрым бир бөлүктөрүн көрүп келдик да. Япония өнүккөн өлкө, баарыбыз билебиз, азыр баарыбыз суктанып атабыз да. Этаждарын бийик имараттар, архитектура, адабият, маданият, технология. Анан бирок ошол жерден айтып атат, ушунун баарына кантип жеттик? Бир эле жол. Бул билим берүү. Биз билим берүүнү өзгөрттүк, анан ушулар болду. Бизде деле негизи мен кумтөрдөн 10ду тапсак деле маселе өзгөрбөйт деп ойлойм да. Анткени кумтөр деле колдоно албай жүрбөдүк буга чейин. Маселе ушул билим берүүнү жакшы нукка салсак жакшы болот деген ойдомун. Анан Япониядан алган таасирлер өтө көп болду. Биринчи эле таасир, бала бакчага барганда биз улут катары өзүбүздү кантип калыптандырып, өзүбүздү сактап калабыз деген маселе болуп атпайбы? Анан түрдүү нерселер, анан кээ бирде жөн эле төш какмайлар бар, кыргызча сүйлөө, анан тиги мен кыргызмын деп эле жөн эле бир голослов, то есть бир сөз менен эле чектелип калабыз да. Ал жакта кадимкидей системдүү иш да. Япониянын өзгөчөлүгү ушундай экен, ар бир максатка жетүү үчүн ушундай майдалап бир кадамдар системага салып койгон, сөзсүз жетесиң да. Биз көчмөн жашоодо көнүп калганбызбы, система жөнүндө кичине азыр жаңы түшүнүп келдибиз да. Анан жана бала бакчасы тууралуу айтып атам. Бала бакчада Япон улутун сактап калуу үчүн япондор тамакты колдонгон. Кадимки эле тамакты. Көрсө адам өзүнүн жашоосунда эң көп кезиккен күн сайын, жок дегенде 3-4 маал жолуккан нерсе бул тамак. Жок дегенде сиз менен подкасттарда өтүп эле чай ичип атабыз. Алар чай ичсе деле өздөрүнүн тамак ашына багыттайт экен да. Себеби жеп көрдүк бала бакчасында. Ал жактан гамбургер жеп дүйнөлүк тамактарды көргөн жокпуз. Кадимки өзлөрүнө тиешелүү жана морепродукты, балык, балырдан жасалган нерселер, күрүч, ушуларды жей берет экен бала. Жей берет. Анан чоңойгондо балким бул чет жакка кетиши мүмкүн дейт да япондор. Бала чет жакка окуп, ошол жакта калгысы келиши мүмкүн дейт, бирок бир нерсени кое бербейт дейт. Сиздики деле ошондойго? Балалыгыңызды эстегенде эки эле нерсени эстейсиз да. Апамыздын мээримин, анан апабыздын нанын эстейбиз да. Тамак жашообузда аябай чоң роль ойнойт экен. Айтат ба, япондор деле чет өлкөгө чыга берсин, бирок биринчи эстегенде тамак. Бизге жарма, кымыз, баары биздин ашкабандай кандай десем, ошого көнгөнбүз да. Кымызды мисалы чет өлкөлүктөр иче албайт, бирок биз эле кээ бирде сагынасың го. Ошол сыяктуу алар тамагын сагынып, баары Япон катары өзүн жоготпойт дейт да. Баары кайтып келет деген таризде айтып атат да.
Ошентип улутту сактап калышкан экен да. Экинчи өзгөчөлүгү бала бакчасында биз азыр билим берүүнүн баягы өзөктүк өзгөртүүгө эмес, биз эмеге багыт жасагандайбыз да, мындай сырткы шөкөттөөгө. Интерактивный панель ал деле болуш керек, маселе жок. Прям укмуш кылганга аракет кылабыз да. Ал жакта жөнөкөй эле эски эле буюмдар, эски мебель, эски стол, частныйына дагы, биз мамлекеттигине дагы, муниципальныйына дагы бардык да. Анан жөнөкөй эле япондор балдары кечинде түштөн эс алганда жерге эле жатышат экен. Сүрөттөр бар менде, кадимкидей эле. Ал кровать, укмуш, двухъярусный, трехъярусный деген жок. Бассейн сөзсүз экен алар. Бассейн, анан музыкага аябай багыт алышат экен да. Анан бассейн жок болуп калса, кадимки эле жөнөкөй эле жана тазиктер бар го. Ошого тургузуп алып эле мындай сууга ойнотушуп ушинтишет экен да, мындай. Жоктон барды жасайт дейт го. Ошентип иштешет экен да. Ошону мен көрүп болот экенин көрдүм да. Эми айта берсек негизи көп, мен Японияда бала бакчасын көп нерседен таасирлендим. Анан жалпылап айтканда бала бакча Японияда баланы окутабыз деп аракет кылбайт экен. Бизде бала бакчаны жакшы ийгиликтүү өткөн бала кандай? Тамга таанып, кичине мындай сандарды билип калган деген да. Японияда бала бакчанын программасында окутуу деген жок экен. Вообще министрликтен чечилген. Эмнеге десек айтат. Биз мисалы ушул тамга 6-ны, 8-ти мектептерде деле ушул маселе болот атпайбы? Тангенсти бул керек ал. Ошону үйрөтөбүз деп атып, биз окуучунун жеке жөндөмдөрүн, сапаттарын өлтүрө албайлы дейт. Жана бала бакчага учурунда баланын негизи 3-4 жашка чейин баланын 80% калыптанат деп атпайбы? Ошол учурда биз билимден мурда аларга жөндөм, сапат, адаттарды үйрөтөбүз. Программасында кадимкидей жазылып экен 10 сапатты жөндөмдү үйрөтөт. Мен ал келип ошол 10 жөндөмдү өнүктүрүү деген эле программасы. Ошол бала бакчада 10 жөндөмдү бала бакча ушу балага үйрөтүп берсе максатка жетти. Эң кызыгын айтайынбы? Азыр айттым, эң кызыгы ошол 10 жөндөмдү өздөштүрүп бүткөндөн кийин балдар өзүнөн өзү эле окуп чыгат экен. Отуруп алып, бул А деп окутпайт экен. Мындай эле кызыктырып атып ойнотот. Мына карасаңар, могуларда могул тамга бар, мына слово да жазып турат. Бул С деп эле ушинтип өткөтө берет экен да, мындай. Ошол жерден Сны жаттап салалы деп экен. Балким буга 1 жыл, 2 жыл кетиши мүмкүн дейт. Бирок биз ойнотуп атып эле ошону алып кетет экен да. Биз календарин көрдүк, жаз күздүн сүрөтүн тартып коюптур. Анан 1 деген акырын цифраны коюп коет экен. Көрүп атып, кээ бир балдар өздөрү эле түшүнүп чыгат экен да. Биздин мектепте эмне маселе болуп атат? 1-чи класска келгенде башталгыч класстын мугалимдеринин чоң проблемасы жарым жыл окуучуларды түз отурганга көндүрөт. Сабак өтпөйт. Түз отурган бул проблема да. Анткени ал отурганды үйрөнүп келген эмес да. Анан сиз айтып атпайсызбы? Жана 10 жөндөмгө ушул кирет. 10 жөндөмдүн бири бул өзүн өзү тейлөө. Менде сүрөт бар. 3,5 жаштагы бала кыз го дейм. Өзү кичинекей өзү барып тамак тияктан куюп берди. Өзү көтөрүп келип, алыстан коюп, өзү ичип, өзү жыйнап, кайрап өткөрүп берип койду. Ушул өз алдынчалыкка көндүрөт экен. Анан япондорду мен мындай элестетип роботтор койчу. Метродон баскандар бар го, чукпай, сүйлөбөй, бири-бири менен тийишпей баскан видеолор чыгып турду го караңыз. Чын эле ошондой экен. Маселе алар робот болгон үчүн тартипти сакташ керек деп мондой деле түшүнүп жок. Аларда мындай это естественно экен. Себеби бала бакчадан үйрөнөт экен. Метродон чыгып атканда бир тарабы менен чыгасың да. Бул кантип? Мисалы, метродон өйдө лестница менен чыгып баратканда бир тарабы менен чөт экен, бир тарабы менен чыгат экен. Анан да бир орундук, бир киши бата турган жер бар, эч ким ал жерден баспайт да. Бирок тиякта очередь узун болуп күтүп турасың да. Мен сурадым, мен муяктан өтүп кетерби деп. Жок, бул шашып аткандарга дейт.
Аны ойлондум, кыргызбыз да, шашып атабыз да өтүп кете бербейли десек, жок алардан да чын жок. Шашпаса кадимки эле очередке турат. Биз шашып атабыз делем, ал бизге өтүп кетмек болушубуз керек да. Бул ушул нерсе уже ушундай нерселерди маданият өзүн алып жүрүүнү бакчадан аштырышат экен. Бакчада алардын балдары деле биздин балдарга эле окшош. Эла, бакыр, өкүр, өзү салып жатып алгандар бар экен. Бирок аябай терпение деп коет орусча. Чыдамдуулук менен жана экинчи этажына балдарды бала бакчадан чыгарып атканда ушуну бир катар менен тизип чыгарып атышты да. Бирок ушудан кыйкырып бирок урушкан жок. Акырын эле ушинтип чыгарып атышты. Ушинтип кыла берип азастан бирок бат-баттан дегендей ушул философия менен көндүрүп алышат экен да. Бир сапат ушул, экинчи сапаты балдардын өзүнө болгон ишенимин арттырышат. Бизде ушул проблема. Ушул проблема негизи менин окуу борборум ушунун негизинде ачылган. Окуй ала турган эле балдар бар. Бирок бир-эки уруш жеген, бир-эки маселе болгон ошентип эле окуй алгандар бар. Ал жакта өзүнө болгон ишенимди берели. Министр деле айтып атпайбы, окуучуга өзүнө болгон ишенимди берсең, окуучуга канат бүтөт. Элестетиңиз, канат бүтөт дегени мындай жакшы. Эми жаңа күчтөнөт деген маани. Эми япондор ошону бакчадан эле кичинекей кезинен эле башташат экен. Ушуну кылдың, ай молодец деген жөнөкөй банальный нерседен баштап көп нерсени өздөрүнө кылдырып, анан колуман келет экен дегенди ынандырат экен. Мисалы, быйыл бир мындай жанагындай чымчыктарга уя жасаса, ошону кат коюшат экен. Эмки жылы дагы ошол жасай турган бир убактысы келгенде, ошону алып чыгып, мисалы, Асанчик деп коелучу, Асанчик көрдүңбү, былтыр сен ушуну жасай алгансың. Сен быйыл мындан да жакшы жасай аласың. Дегенди түшүнүктү берип койду. Ушинтип постепенно ишеним, өзүнө ишеним берет экен. Үчүнчү сапат, япондор жана айттым, мен роботторго үйрөтүп жок. Ушундай өзүнө болгон ишенимди арттырып, бирок параллельно коомду сыйлоо деген алардын аң сезими. Мисалы, ушу бала бакчадан тарбияланат экен, анын жыйынтыгын мен көчөдө мынтип чарчап же бирөөгө кайгырсак, биз көчөдөн көрсөтөбүз го өзүбүздүн эмоциябызды, көрсөтпөйт экен. Себеби эмоциям жугуштуу да. Азыр мен тийип калам түйсөм, жарым сааттан сизге деле өтөт да. Аны алар билишет экен дагы, көчөдөн мынтип жүрүшпөйт экен. Бар эле бир да, мындай жакшы. Каткырып жүргөн деле жок, бир чарчабайсың. Алардын эмоциясын тартпайсың да өзүңөчү. Аны мен таң калып сурадым, булар эмне кайгырбайбы, урушпайбы, капалам стресс болбойбу десем, болот дейт, бирок үйүндө дейт да. Көчөдөн бирөөгө зыян келтирбөө деген буларда биринчи очередь. Ошону бакчадан тарбиялашат. Кантип тарбиялайт экен ошону бакчадан? Ошол мисалы балдар ойноп атышат. Анан мен биздин тарбия билим берүү системасы дебейли, биздин баягы өзүбүздүн натурасы ушундай, кичине өзүмчүлдүккө багыттайбыз да. Ал жакта биринчи сизди сыйлаш керек экен, анан өзүңө болгон ишеним деп, жана демократия деп атпайсызбы, жакшы үлгүсү бар экен да. Биз ойлойбуз да, Япония десе эле мындай бир, Сингапур десе эле, алып келип туруп бир чуда кылат депчи, бир дарын ичсең эле болуп кетет дегендейчи. Жок, кадимки эле жөнөкөй эле нерселер. Ушуну айта берет, тынбай айта берет. Биз чарчап кетип атпайбызбы? Алар тынбай айта берет, тынбай көрсөтө берет. Анан коомго чыкса, коом деле ошондой. Анан ошону көрүп эле алардын мындай аң сезимине сиңип калат экен да. Башкача да болобу дегендей суроолорду беришет экен. Ушул сыяктуу дагы 10 сапат бар. Ийкемдүүлүктү үйрөтүшөт экен. Биз мисалы мен ошол 10 сапаттын үлгүсүндө кыргыздарга адаптация кылып, анан окуу борборго 10 жөндөм деген бир курс ачып атабыз да. Көрөлү деп атабыз, кандай болот. Ошо Япония. Ал жакта кичинекей балдар. Канча жаштан кандай жашка чейин? Биздин жөндөмгө келе берет. Ошо 1-чи класстан 7-чи класска чейин келе берет. Жакшы экен. Агай, сиз айттыңыз го жогоруда, система катуу экен депчи. Системага салуу үчүн эң биринчи мугалимдерде инструкция күчтүү болуш керек турбайбы? Муну мындай кыласың, анан
баланы баладай кабыл алуу керек да. Ошол баланы баладай кабыл алуу үчүн мугалимдерге эмне жетишпей жатат? Түшүнүк. Жөнөкөй эле түшүнүк. Айтып атпаймынбы, бир нерсени өзгөртүш үчүн чуудан күтпөй эле болот. Просто бар нерсени элечи тууралаш керек болот. Түшүнүк эле. Мен азыр жаман көрүшүңүздөр мүмкүн. Бизге түшүнүктү үйрөткөн эме. Сиз да жана айттыңыз го, мугалимдерди окутуп келесиз деп. Мен чын эле мугалимдерди окутпайм. Мен баягы көпүрө болуп берем. Окутам дегендер менен окуйм дегендер мененчи. Мен өзүм деле мугалимдерге акыл үйрөтө турган алым жок. Бирок маселе түшүнүктө болот. Түшүнүк өзгөрсө баардык нерсе өзгөрүп атат. Эми карасаңыз, мен өзүм мектепте иштегем да, мамлекетте. Ошол жерден бир нерсени көргөм, айтып келем дайыма. Коллектив менен бир 2-3 коллега менен кетип бардыбыз коридордо. Алдыбызда 3-4 бала ойноп кетип барат. Бирөөнү түртүп атат, тартып атат, бирөөнү чалып чыкты, бирөө секирип атат. Ошол жерде эки башка реакция болду. Бир эле абал, бирок эки башка реакция. Жанымдагы эжелер кыкырды, түз бас шыраңсыңдар деп алардын мындай бир кичине катуураак айтып коюшту да. Мен көрүп турдум, окуучулар капа болуп калды. Мага эмне көрүндү айтайынбы? Балдардын бактылуу болуп атканы көрүндү. Бактылуу болуп ойноп жүрөт, ошолор менен бактылуу болуп койсо болот да, туурабы? Түшүнүктөн эле. Бүт, мисалы биз тамай долбоор дебизби? Ошол тамай долбоордун максаты ушул эле. Түшүнүктү өзгөртсөк, ыкма өзүнөн өзү эле келмек. Биз ал Сингапур, Япониядан үйрөнбөсөк деле биздин эле мээ иштейт. Ой, кыргыздар деле өзү түзө алат, үлгү боло алат. Этно педагогикада эмне деген тарбияны берген? Кичине ортодон Советтер Союзу учурунда өзүбүздү жоготуп койдук. Бирок баардан баары. Маселе түшүнүктөн. Эми мындай жөнөкөйлөп эле айтканда, эмнеге кээ бир адамдар бай, кээ бирлер кедей. Кээ бирлер мейли бай кедей десек да азырча болушу мүмкүн. Кээ бирлер бири окшош эле абал дейли. Жөнөкөй бирдей эле жашашат. Бирок бирөө бактылуу, бирөө бактысыз. Эмнеге? Мында бактылуулуктун ою бар башында, ой. Көргөн көздө кабыл алууда сиңирген ошол нерсе. Түшүнүктүү болуп атпайбы? Түшүнүк тууралуу айтып берейинчи. Эмне болот да? Вообще каяктан башталат? Жана окуучулардын мисалында. Мугалим кыйкырды, окуучулар капа болду. Эмне болду? Жыйынтык болду. Жыйынтыгында ошол окуучулардын мугалимге болгон мамилеси өзгөрөт. Эми азыркы окуучулар өзгөртүп эле койгон. Мурункудай коркпойт. Эч ким коркпойт чын эле. Балким корккондой бир эме көрсөтүш мүмкүн жок. Окуучулар түшүнөт. Мен сен сыйласаң, мен сыйлайм деп эле айтышат. Менин да 8-класстан 11-класска чейин сабак бердим. Ачык эле айтат, мугалимдер силердин мамилеңер жакпайт деп. Анонимный опросниктер бар, мынчалык кагаз бар, сейфте. Бүт бар. Мен сурайт элем, мектепте эмне жакпайт десем, мугалимдин мамилеси деп биринчи ошону айтат. Бирок бул жакта мугалимдерди күнөөлөш да мындай күнөөлөш кереги жок. Буга да себеп бар. Мугалимдер күнөөлүү эмес да. Бирок мен азыр ага жете элекмин. Жыйынтык болду, окуучу капа болду, билим берүүгө бул таасирин тийгизет. Ага эмне себеп болду? Жана айткандай, түшүнүк, жөнөкөй эле түшүнүк. Түшүнүк каяктан келип чыгат? Түшүнүк эми эң түпкүрү бул биздин жана көргөн, сезген нерселерибизден, үй бүлөдө, тарбиядан, мектептен деп атпайбызбы? Ошондон келип чыгат. Мугалимдердики эмнеден келип чыгат? Жаңы билим берүү көз карашын үйрөнүш керек болот да. Бала ийилип атса, башың жегир тынч деш керекпи? Же эмнеге ийилип атканын түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Өткөндө бир жерден угуп калдым да, мынтип бир ата эне сурап берди да. Мен балам, мен укпайт, эмне кылышым керек деп. Ал айтты, бала деген бул күзгү дейт. Сенин күзгүң. Сен балаңды уктуң беле? Токтоду. Укпайсыз да? Өзүбүздүкү бала деген балады деп коебуз да. Ошо бала биздин эле бизге эле кайра отдача берет. Жана түшүнүк боюнча биз ар кайсы жерден алдык маалымат, биздин жашоо турмушубуз бир нерсени үйрөт да. Бул ошентип отуруп, анан бизге бир установкалар калыптанат экен. Психологияда ошентип үйрөтүшөт го. Болот, болбойт. Жаман, жакшы, адал, арам деген сыяктуу. Ана ал келип анан бизге жалпы түшүнүктү берет экен. Үстүртөдөн айтайын. Түшүнүккө жараша бизде кыймыл аракет. Реакция болот да. Болду. Бул чай эшикке карасаңыз, эшикте азыр күмбүркөк.
Кимдир бирөө үчүн күн бүркөп. Кимдир бирөө үчүн жакында кар жаайт, кыш келет. Мындай бир эле абал, бирок ар ким ар кандай түшүнөт. Биз ошол түшүнүктү өзгөртсөк жакшы болот деген ойдомун. Түшүнүктү өзгөртүү үчүн же болбосо түшүнүктү кеңейтүү үчүн эмне кылыш керек? Көбүрөөк китеп окуш керекпи? Эми ошо билим сөзсүз, менен билим сөзсүз керек. Бирок китеп окуу, негизи китеп окуу аябай жакшы болмок, бирок китеп окуганга биринчиден убакыт аз болотса керек, экинчиден негизи аз китеп окуйбуз го. Дүйнөлүк эмеге салыштырып. Анан бирок азыр китеп болбосо да ошо китепти жазгандар Кыргызстан боюнча тиякта биякта сабак берип жүрөт да. Түшүнүктү өзгөртүш үчүн түшүнүктү өзгөрткөн адамдар менен иштеш керек. Ошолордун китебин окуш керек. Мисалы биздин Таамай долбоору максаты ошол. 18-ден 30 спикерге чейин бар. Япония, Сингапур, Кыргызстандагы бүт алдыңкы педагогдор менен сүйлөштүк. Педагог, методист, психологдор менен. Ошо түшүнүктү өзгөрткөндөр. Гапыр агай, Сулайман Ыспаев, Оразалы Сайдылхан, Дүйшөн Шаматов деген агайларыбыз бар. Түшүнүктү өзгөрткөн. Алар менен сүйлөшсөң, чын, Оразалы Сайдылханов агай айтат да, гумандуу педагогиканычы. Окуучуну сүйүш керек, түшүнүш керек, аны ошондой кабылдаш керек. Үстүртө деп айтат. Биз окуучуну сүйүп атабызбы? Чын эле. Жооп берип көрөлүчү. Сүйгөнгө аракет кылып атабыз. Сону сиз аракет кылып атканыңызды билине эле турат. Бирок жалпылап айтканда кандай болду? Негизи мына Шалва Аманашвилинин гумандуу педагогикасында негиз бою ушул берилет да. Сүйсөң көп нерсе өзгөрөт дейт да. Балаңызды сүйөсүз да. Балаңыз бирок муну кылба десе да кылат да. Кылат да бала. Бирок ошону кылып койгон менен баланы апалыктан кечип салбайсыз да. Жок, аны жакшы көрөсүз да баары бир. Жолдошуңузду эмне кемчилик кетирет эле көздөр аны жакшы көрүп атпайсызбы? Окуучуну жакшы көрүп көрөлү да, сүйүп көрөлү да. Жана артта отуруп жаман кыжырга тийген окуучулар бар го. Ошолор сүйүү менен карап көрсөңүз, окуучу бул тамырчы. Бала бул тамырчы да сезет. Сезет сиздин кандай мамиле. Билгизбесеңиз деле түпкүрүндөгү мамилеңиз кандай экенин ал сезет. Мен деле мектепте окуп жүргөндө ошол маселе болгон. Сезгем, мага кандай мамиле, башкага кандай мамиле. Анан бул деле албетте ошол предмет же болбосо билимди алууга таасир берет экен да. Ошол. Жакшы агай, негизи ошол жайында Сингапурлардагы келгенде укту да. Мугалимде теориясы болушу керек, предмети боюнча мыкты билиши керек, анан педагогикасы болуш керек депчи. А педагогика деген именно ошол баланын психологиясын билип, баланы баладай кабыл алуу турбайбы? Ошол боюнча жакшы айтып бердиңиз. Эми агай, сиздер Дүйшөн Шаматов окутуп атат. Дагы башка бүт каймактар окутуп атат да сиздердин окуу долбооруңуздардачы. Ушул жака мугалимдер кандай көйгөйлөр менен келишет? Азыркы учурда мугалимдердин көйгөйү эмне болуп жатат? Бул келген мугалимдер, анан жалпы эле өзүмдүн сиз деле мугалим, мен деле мугалим. Жалпы эле мен иштеп жүргөндө көйгөйдү айтайынбы? Мен мектепте иштеп жүргөндө мен аябай разочарование болдум. Азыр деле толуп тура эркек мугалимдер видеосун чыгарып атышат. Мен кетем деген таризачы, көчөлө бирөөсүн көрүштүм. Разочарование болгонго көп себептер болот. Биринчи, эми биздин мээбизге сиңген мугалим өмөлү дарак, мугалим кадыр барктуу деп. Кадыр баркты которуп көрсөңүз, ичинде ценный деген сөз бар да, баалуу деген. Бааланып атабызбы, чын эле чоң суроо болду да. Эми азыр баягы реформалар жүрүп жакшы болуп атат. Бирок мен иштеп атканда чоң маселелерди көрдүм. Баалуу дегенде не только мындай, ой сен азаматсың эле эмес да, финансовый да бааланышың керек. Айтышниктер, юристтер бааланып атабы, келе калса ордуңан турасың. Бирок финансысы да бар да. Ана сен молодецсиң деп туруп 16 000 сом менен молодец дей берсең, муктаждык аткарылмай болбойт экен да. Туура. Биринчи маселе финанс болду. Мен көрдүм мугалимдер эң арзан тамак жеген, эң арзан кийим кийген мугалимдер. Биздин коомдо ким андан арзаны бар деп айтылат.
Бирок эң кадырлуу мугалимдер дейбиз. Мен ошону көрүп таң калдым. Сен мен жеп отурдум, карандай чай, мына коржикти жеп отурдук эки жыл. Экинчи маселе мугалимдер чарчаган. Мунун психоэмоционалдык абалын айтсак болот. Стресс, депрессия, кыжырдануу тада. Бир бала жанагын сүйлөйт. Жана айттым го. Түз бас деп кыйкырганында биякта маселе бар. Муну изилдедим. Неге? Себеби мугалим окуучунун миң урушса дагы бирок түпкүрүндө окуучуга жакшылык каалап атат. Парадокс бар. Жакшылык каалап атат. Окуучулар деле мага жазды да аноним опросникте. Мен сурадым, биринчи жаман көргөнүм окуучунун мугалим мамилеси. Бирок мугалимдер силерге канчалык жакшылык каалап атканын билесиңерби? Парадокс. Бирок жакшылык каалап атат, бирок окуучулар жаман көрөт. Көрсө жана эмоционалдык мугалимдердин 92,6% психоэмоционалдык чыңалууда иштешет экен. Изилдөө жүргөн да. Психоэмоционалдык чыңалуу элестетиңиз. Тизе жарылып кетейин деген. Мен деле мектепте иштеп жүргөндө окуучулар эмес, мени кошуп көмүзүп коёчту кээ мугалимдерчи. Анан ал эмнеге деп алар мен араздашкандан көрө түпкүрүн изилдегенге аракет кылдым. Көрсө көңүлдөн калып кетиптир. Внимание дейчи. Жөнөкөй эле банальный нерсе, бирок карасаңыз 30 жылга жакын мугалимге көңүлү бурулган эмес, биринчи. Азыр Алмаз Бейшеналиевдин андан кийин чын эле аябай сонун өзгөрүүлөр болду мугалим. Жолдошуңуз бир жума көңүл бурбай калса кандай скандал болот? Маселе болот да. Бир ай көңүл бурбай койсончу. Вообще чоң маселе чыгат. Эми 30 жылга жакын көңүл бурбай койсом эмне болот? Өзүңдүн бир кызыктай боло бересиң. Экинчи маселе ушундай период болуп кетти. Саясий партиялар же жана башкалар келгенде, сабак өтүп атса мугалим. Классында чогуу классым менен барып, массовкага туруп берип койчу. Көргөнбүз да, турганбыз. Бул эмнени айтат? Сен өтүп аткан сабагың, сен алган билимиң, сен алып аткан аракетиң эч нерсе эмес. Текор массовкага туруп деген. Бул бетке айткан эмес. Бирок подсознательно адам түшүнөт да. Экинчи субботникке чыгарган. Мен канча жылдан бери кошулдум. Мугалим эмнеге субботникке чыгыш керек депчи. Арзан күч катары колдонушат. Эми ушунун баары өзгөрдү го, сонун болду. Субботникке чыгарган, дагы бир анын кадыры кеткен. Анан 2010дон кийин соцсетте окуучу мугалим жаңжалы көбөйдү. Сабап коюпту, урушуп коюпту. Бир тараптуу катуу сын болду. Мугалимдерди катуу сынашты. Азыр кичине нормально болуп калды. Окуучуда да бар деп калдык да. Бирок ошол учурда бир тараптуу мугалимдерди гана баягы кичине уруш жеп калган баягы окуучулар абийда кармап калган. Ошолор көтөрүлдү да. Алардын да бак себеби бар да. Анан мугалимдер бүрүшүп эле калды. Тияктан колдоо жок, тияктан колдоо жок. Коом мынтып атат. Анан ошондой абалда чыңалбаганда эмне канча жарылат да. Анан акча жетпейт. Тойго бирөө чакырылса, неге мугалим? Мен айтам, азыр да айтам, муну көрсүн, ким көрсүн, айтайын. Мугалим бай болуш керек. Туура. Сындагандар бар, чоң адамдар бар сындаган. Мугалимди бир нерсе деген. Мындай дейм, прогрессивдүү болушубуз керек го дейм да. Заман өзгөрөт го. Бул биз азыр 12 жылдык өтүп атабыз, 12 жылдыкка чейин класстык сааттык билим берүү системасы менен иштеп келбедик. Ушул билим берүү системасы 19-кылымда ушул ишке салынган. Ошол бойдон былтыр өзгөрүп атат. Быйыл өзгөрүп атат. Толук өзгөрүлүк, дагы 10 жыл бар өзгөрүшкө. Ошол 19-кылымдан бери жашообузду эмне өзгөрдү айтайынбы? 4 революция болду. Өндүрүштүк 3 революция. Анан бир жолу болуп атат. Жасалган роботтор пайда болду. Бир революция адамдын түп тамырын, көз карашын, жашоо образын өзгөртүп атат. Азыр ChatGPT эмне деген жашообузду өзгөртүп атат? Бирок билим берүү өзгөргөн эмес. Бүт өзгөргөн, билим берүү өзгөргөн эмес. Прогрессивдүүрөөк болушубуз керек. Мугалим 21-кылымды баарын мамлекет камсыздап берген жокпу? Камсыздап берип атат, бирок
мен мугалимдерге айткам, жалпылап коммунизм курабыз деген жерибиз жок да. Рыночный экономикада жашап атабыз. Мугалим бай болуш керек. Эмнеге бай болуш керек айтайынбы? Мен маселени көрдүм. Мен отуруп коллегамдан көрдүм. Айгүл деген кыз окуп айтат деп ойлонот да. Кантип окутсам деп ойлонот. Мээсинде методика, бир мамиле издейт да. Бирок тудуң СМС жок. Караса кошунасы тойго чакырат. Чакырып 5000 сом апарыш керек да. Эмнен ойлонот ал эже? 5000 сом тапкандай да. Биздин той муктаждыктарыбыз толуп турат. Биздин ой ошол менен кетип атат. Мугалимдин капчыгы калың болсо, методду ойлонмо. Частный мектептерде эмнеге мугалимдер жакшы дейт? Айлыгы көп. Окуучуну ойлонот, акчаны ойлонбойт да. Ушуну айтсак, кээ бирлер сындай берет. Мугалимди биз мисалы айтмак турсун, аны үйрөтөбүз. Параллельно курс ачып, капчыгыңарды толтургула, курс ачып окуучуларга жардам бергиле, мектептен кетпегиле, мектепте иштегиле. Быйыл мектептен кетебиз деген мугалимдер канча мугалим. Мен мисалы ай сайын жок дегенде 300-400 мугалим менен жанды сүйлөшүп турам. Эми маселе бар. Жаап жашырып кагаз түзүндө жана Оштун мэри айткандай, гүлдү кагазга эге берсек боло берет. Бирок реалдуулук кичине башкача болуп атат да. Мугалимдин эмоционалдык чарчоодо болуп атканы ушул себептен да. Үчүнчү методический часть. Жана айттым, заман өзгөрдү. Чын эле эмне деген. Мен мисалы өзүм Z альфа муундарына кирип калам да. Бирок илгерки 19 кылымдан бери эмне деген нерсе өзгөрбөдү. Мисалы авторитардык, эмоционалдык басым менен өтүлгөн сабак өтпөй калды да азыр. Ооба. Азыр апаңа айтам десең өтпөйт да, айтмаксын айт дейт. Мурун апаңа айтам дегенде биздин аталарыбыз айтат эле го. Таяк жесе да үйгө айтып келчү эмеспиз деп. Заман ошондой болгон. Эмне балдардан эмне күнөө ушундай заманга төрөлгөндө туурабы? Ошон үчүн методический часть жана сонун нерсе айтасыз. Биринчи теория болуш керек. Анан педагогика. Педагогика деген бул баланы психологиясы. Мен мынтип айтат, бул баланы таануу. Не только психология. Психология бул ички мээси менен жан дүйнөсүн айкалыштырып атпайбызбы? Физиология да кирет. Интеллектуалдык жагы да кирет. Психологиялык жагы да кирет. Коммуникациялык жагы да кирет. Азыр чоң проблема. Анан окуп алалы. Мынакей. Биздин окуу борбор ушул 5 негизде диагностика жүргүзөбүз. Ар бир окуучуга. 5 багытта диагностика жүргүзүп, ошонун акыбалы келип чыгат окуучунун. Анан ошондон иштеп баштайбыз да. Кадимки ар бир нерсеге мындай суроолорубуз бар, бүт системасы түзүлгөн да. Анан картина пайда болот да. Сиз эме ичиңиз ооруп, больницага бардыңыз. Врач карап эле. Ичим ооруп атат десеңиз, врач карап эле. Мен аналгин ич, мезим ичип көр десе эле, бирок ичип көрдүңүз айыкпай калат. Антпейт. Ал эмне кылат? Диагностика кылат. Конкретно, ашказаныңызда маселе экен деп туруп анан дары жазып берет. Биздин мектептерде маселе болуп атпайбы? Окуучу окуй атсам, ал окуй атат деп эле коюп атпайбызбы? Анын ичинде миңдеген проблема бар. Шаар, мисалы биз шаар окуу боюнча алектенебиз да. Шаар окуунун ичинде 100гө жакын маселе бар. Ооба. Бир эле шаар окуу. Үй бүлөлүк маселеден баштап баланын психоэмоционалдык абалына чейин. Анан жөн окуп айтат, башың кегер окуу деген бул уже азыр чечим болбой калды да. Ушул үчүнчү методический часть жакшы бекен деп анан чын өзгөрүшүбүз керек. Азыр балдар башкача, аларга башка акма керек. Бугаларга балдар күнөөлүү эмес. Агай ушул көйгөйлү жакшы айттыңыз да, мугалимдер бай болушу керек депчи. Чындыгында мугалимдер бай болушу керек. Баягы күнү Нургүл Тайыр кызыдан интервью алдым эле, ал дагы айтты эле да ушул көйгөйдү. Анан азыр жок дегендечи, мектептеги тамак берет го, балдарга бекер тамак берет. Ошол бекер тамакты мугалимдерге деле берип койбойбу, Мен азыр айтаман, мен бир нерсе айтайынбы? Жок, айта берели, ошондой нерселерди айталы, кесип чыгаралычы. Бир ойлойм, мындай нерсени биз эле эмес, тиякта көрүп турат депчи. Алардын деле көзү бар,
кыйындар отурат, анан билет, анан эмнеге кылбайт депчи. Балким бизден көбүрөөк ушундай талап жетсе, талап барса, өзүбүз деле саат ушунчада кел деген талап болсо туруп келебиз го. Ошол сыяктуу анан иштеп кетеби деген ой болуп атат да. ушу талап боюнча өлө сонун анекдот бар, айтып берейинчи. Айтыңызчы. Мугалимдер өлү эле послушный экенбиз да. Жат десең жат, тур десең турат мындай. Монда эме жок да. Эмнеге мындай деген, анан моуну бизге бергиле деп талап жок экен да. Бул анекдот да. Bir gün директор кирип туруп мугалимдер эртең моюнуңардан асабыз, өлтүрөбүз. Саат 12-ге площадка келип калдылар дейт. Ойлонуп калса ойлонсун, реакция кылыш керек. Бирөө кол көтөрөт экен. Реакция болот го деп. Жипти өзү сала баралы же беришет бекен дейт. Эми сиз айтып атканча мугалимдерден да талап болуш керек. Буга да убакыт жеткенде болот болуш керек. Анан сиз жана айтыш керек дедиңиз, айтып келатабыз. Айтып атабыз, бирок айткандын өзү жаман болуп калат экен да. Билим берүүдө мен аябай деле көп жыл болгон жок алектенгенде, бирок мен да логиканы бат түшүнөм, кабыл алам. Маселе көп экен. Биз ойлогондон көп. Бул жакта окуучу методика, окуучунун айланасында ойлонгон талаш тартыштар эмес. Методиканын айланасында болгон талаш тартыштар эмес, бул жеке амбициянын болгон талаш тартыштар. Туура. Менден бул мындай кадыр баркта болуп кетти, анан бул мындай, анан тигинде, улуу мындай чоң эле биз таанаган адамдар. Анан эми менин оюмча биз антпей, тескерисинче окуучунун маселесин чечүүнүн айланасында талашсак болот. Бирок жеке амбиция эмес деп ойлойм да. Мен да эми да өпкөмдү түшүрүш керек, бирок мейли. Айта берелим. Жок, сиз өтө деле андай нерсе айткан жоксуз. Анан мындай карап көрсөк да, байкап көрсөк, мугалимдер кайсыл жерде иштегиси келет. Сиз айткандай эле айлыгы жогору болгон. Анан адамга эң негизгиси ошол жакшы тамак менен эле анан сыйлап кадыр барып өтсө ошол жерде калгысы келет да, бардык эле адамчы. Анан ошол нерсени могу рух казанга биз көбүрөөк кайрылышыбыз керек болуп турган учурда биздин мугалимдерге чындыгында жана внимание жетишпейт деп атабыз, жакшы сөз деле жетишпейт окшойт. Баягы күнү угуп калдым эле бир эжеденчи, биз мугалимдерди мактап гана алдыга жыла алабыз деп. Туура. Бир грамота менен бир кагаз ошондо берип койсок, ичтарлык кылбайчы. Сиз сонун нерсени айттыңыз. Алмаз Токтомамбетов РПКнын директору аябай сонун нерсени айткан да. Мугалимдик катары эле карабай, биз эми адам катары карап окутуп атабыз деп да. Туп-туура. Мугалим деп эле биз аларга мындай. Бул методика, тигил методика, методикасы деп эле бир методикаларды бере беребиз, мугалимдер 30 жылда болуп кетмекпиз чын. Гапырага айткандай 30 000 окуу болду гана. Руханиятка, мугалимдин ички жан дүйнөсүнө кирип чыкканда өзгөрүү болот. Биздин могу уюштуруп аткан окууларыбызды биз ошол программага ошону айкалыштырабыз. Ар бир мугалим менен жекече мамиле кылабыз. Сүйлөшөбүз, маселесин угабыз, биягын бошотобуз. Мисалы биз түрдүү нерселерибиз бар. Кээ бир мугалимдерди эс алдырабыз, тоого апарабыз, киного апарабыз. Барган жерде эле мугалим ыйлайт да. Ушул семинарда турса деле мугалим ыйлайт. Ушуларды айтсам эле мугалимдер ыйлайт. Киного барып, вообще бир комедияга кирсек деле мугалим эле көрсө биякты болуп калган адам ыйлайт. Биякты бошот, анан методика кирет деп айтып атабыз, кылып атабыз. Бирок частниктерге ар кандай түрлүү маселелер боло берет экен. Албетте биз акча төлөп акча алабыз да. Бекер окуталбайбыз, бизди камсыздаган эч ким жок. Мамлекеттикинде биздин бюджеттен камсыздаса окута берет элек маселелер. Бирок антейин десек биз колубуз кысылып бир коробкадан бир мындай рамкага түшүп калышыбыз мүмкүн.
жашниктер рамкадан алып чыгат да. Менин оюмча бир нерсе айтайынбы? Мамлекеттик мекемелер менен жеке менчик мекемелер аябай тыгыз дос болуп иштеш керек да. Ошондо жакшы результат болот. Дүйнөлүк үлгүдө дейт. Дүйнөлүк үлгү ушундай. Японияга бардык. Частниктердин саны жайынайт эле. Алар кантип иштешет экен? Мисалы бизге окшогон окуулар методика түзүп чыгабыз да биз. Мугалимдер ошол методиканы үйрөнүп, ошо өз айлыгынан алып, монтип үйрөнүп, окуушун маселесин чечип алайын деп атышат да. Японияда күчтүү ушундай методика баш чыгып результат бергендерде мамлекетке эле бир эксперимент өткөрүп, иштейт экен деп туруп сатып, анан үйрөтөт. Мамлекеттик мекемелерде методика жаңы көз караш түзүлүшү болот, бирок оор. Анткени аяк стандарт. Жеке жактар каалаганын кылат да. Еще жеке жак болгон үчүн конкуренция менен бат өнүгүп туруш керек да. Толтура нерселер бар. Укмуш мугалимдер бар. Жапжаш эле мугалимдер, укмуш көз карашты ыкмалары бар. Ошолорду алып, жана общий жалпы билим берүү мектептерине жайылтып, ушинтип кызматташсак болот эле. Болот эле да. Кызматташабыз, буюрса. Анан тиги сиз айткан методика балдардыга тамга окутпайт, алар теория менен окутпайт, тажрыйба аркылуу окутат экен да. Ошол жана биз учурунда жанагы сиз айткандай эшекке, атка аркасына темир коюп алып жана ат кош менен жер айдачу, кол менен, кара күч менен монтип. Анан азыр деген трактор айдайт да. Уже мындай биз бошоп калдык. Ошол сыяктуу азыр сабактарга дагы мурдакыдай кылып теорияны басып окутуштун кереги жок экен да, тажрыйба аркылуу окутушубуз керек экен, Туура айттыңыз. Вообще мугалим чарчап атпайбыз. Мугалим чарчабайт. Биздин бир семинарыбыз бар, мугалим чарчаба деген семинар. Onu канча жолу өткөрдүк. Келип, биз ушул жерден айтып кетейин, биз мугалимдерди заставляйт этпейбиз. Өздөрү келет. Өздөрү кылган тандоого каршы чыгыштын кажети жок го деп ойлойм. Эми чарчап атат. Себеби жетишпейт. Тияк, бияк, ар бир окуучу жеке турмушу бар, мугалим жеке жашоосу бар. Кырсы сиз айткандай биз таңенстин баарын айтып түшүндүрөбүз. Зататочту прям баарын айтып түшүндүрөбүз деген жаңылыштык. Айтып түшүндүрүүдөн өтүп кетирбиз. Айтып түшүндүрүү Советтер Союзунун учурунда жакшы ыкма болду. Говорящая голова деп. Мугалим отурат, сүйлөп берет, билим алат, нормально. Азыр иштебейт. Говорящая голова болбош керек болуп калды. Вообще жада калса окуучуларга түшүндүрүп көрсөтүп бериш керек маселе жок. Бирок прям кечке эле ошону жаздырып, жок, окуучунун өзүнө коюш керек. Мен айтам, мугалим бир теманы түшүндүргүсү келсе, ошол темага кызыктырып коюш керек да болду. Окуучу жанталашып да калат. Биздин мугалимдердин мээсиндеги маалыматтан 100 эсе көбүрөөк маалымат биякта. Бул окушун жөнтөмү. Мен ушул нерсени аябай терең изилдеп чыктым да. Эмнеге деп айтасың? Жок да. Себеби мен өзүм практикаман көрдүм. Окуучуларды эмеге олимпиадага даярдадым. Олимпиада даярдашында үчүн эмес, мен мектепке барганда мектепте тарыхты эме берчү, информатика. 11 класста Рим цифрасын билбейт. 2 жылдан кийин мектепте завучтун айтуусу боюнча эң алдыңкы предмет болдук. Олимпиада, ордун жыйынтыгы боюнча. Эмне кылдык? Мен эле кыйналган жокмун, чын айтайын. Мен барып жыргап эле окуучулар менен жыргап эле келчүм. Аябай жакты. Мен бул жеке менчиге жагымдуу билим берип жакшы болсо, мен барып сабак окуп келет табият. Эми ошол жерде эмне кылдык? Окуучуларга мен кечке 1916-жылкы өркүн деп ар бирин айтып берип түшүндүрүп мотип бара болгон жокмун. Ол негизгилерин түшүндүрүп берип, башына кирип келгенде эле мен теманы сатам. Сатам деген кандай кызыктырам. Биз азыр канча миллионбуз? Мынча миллион. Силер билесиңер, биз монча миллион болмокпуз эгер бир эки окуя болбогондо. Бул ата мекендин согуш анан 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшү. Кызыктыруу жакшы болот. Жоза көтөрүлүш да ушунча да. Анда деп основной направленияны бересиң. Анан ар бир жылды жазып, анан өткөндө ошо чарчап башташат көздөрүнөн көрмөсүн. Жок, кызыктырып туруп, анан китептен окуп берип коесуң, электронун бересиң. Мен көбүнчө видео форматтарын жиберчүмүн. Көрүп келишет, эртеси ызычуу агай көрсө, мындай турбайбы деп талкуу да.
ошол анан олимпиадага даярдап баштадым. Олимпиадага да мен эмне кылдым айтайынбы? Мен 3-4 жолу жаңы болбосом жөн эле чай алып бердим окуучуларга. Жөн эле. Олимпиадага кимиңер барасыңар деп тандап алдык. Көп барабыз деп. Жүргүлө деп биринчи күнү жөн эле апарып чай алып берип, тамак алып берип. Эч нерсе айткан жокмун дагы. Олимпиада кандай жакшы экенин эле айтып бердим. Олимпиада кандай болот? Олимпиада жөнүндө түшүнүгүн өзгөртөйүн деген турбайсыз. Кандай болот, эмне болот? Анан кантип даярданабыз? Жок. Олимпиаданын утсаңар планшет тутуп алышы мүмкүн деле. Олимпиаданын мындайча айтканда бизнес сатып бердим. Экинчи жолу дагы отбор болушту, азай анан калды. Ушинтип мен 3 жолу тамак алып бердим, 3-үнчү тамактан кийин өзүңөр даярданасыңар. Каяктан даярданабыз дейт. Ошо 3-үнчүсүн өздөрү мындай даяр да. Биз даярбыз. Стартта турабыз. Не кылабыз дейт. Эмне кылмаган деп туруп видеону ссылкалап жибердим. Окуй турган китептерди бердим. Бир окуучум Акбар деген окуучу. Азыр каякта окуйт билбейм, аябай жакшы окуйт. Барталиктин Кыргыздар деген китебин окуп чыкты. Барталиктин Кыргыздар деген китебин тарых факультетинде студенттер кээ бирлери окуйт да, чын ачыгын айтам. Негизи окушу керек, бирок окуйт. Оорураак китеп. Ошондой плюс ошону менен кошкондо жалпы 11 китеп окуп чыктым. Атасы да тарыхка кызыгат экен да. Көтөрүлбөдү. Мен окуп чыктым. Результат кандай болду? Дагы ошо окуучуларымда кээ бирөө 6 китеп окуп чыгышты. Элестетиңиз, китеп окуп чыгышты. Биринчиден видео форматтан тышкары. Эмне болду? Эми негизи билбейм, анда олимпиада кичине жазалып кетиштир, мен аны түшүнбөй калдым. Мен барып качып келди деп коелу, өзүм калып калгам. Биринчиликте келеп эле 4-кө түшүп калды да. Кичине маселелер болду окшойт. Кийин ошол өзү окуучу изилдеп жүрдү. Кичине жазалма болуп кетиптир. Эми кандай болсо да 4-үнчү месте алды. Мен келгенде башкача эле да. Мен вообще отуруп алып, могу тест мындай, могу тест Б'сы, муну тест Асы деп отурган жок. Жөн эле кызыктырып койду. Бүткөндөн келгенде дагы бир чай ичип, бургер жеп койдук, көңүлүн алып койдук. 4-үнчү орунда жакшы болду. Эмки жыл мындай болот. Анан антип сурап, агай, ИСФАКка тапшырсак кандай болот деп сурап башташты. Анан уже кызыгуу пайда болду. Ушинтип мугалим энергиясын сакташ керек. Жананча окуучуга еще азыркы окуучулар эң гиперактивный окуучулар. Чарчап тыныра баспай каласың да. Сиз айткандай, сүйлөп эле бир нерсе кылдырыш, окуучу өзү чечим чыгарыш керек. 2-ге 2-ни кошсо канча? 4 дейт. 2-ге 2-ни кошсо 4 деп үйрөтпөйт экенбиз сени. 2-ге 2-ни кошсо канча экенин өзүң билесиң. 4 деп анан өзү чечим чыгарыш керек. Зататоч деген бул турбай өзү чечим чыгарыш керек. Биз даяр чечим менен беребиз. Даяр чечим менен бергенде эмне болот экен? Университетке келген күнү бүт программаны унутасың мектепте. Почти что 80% унутасың. Эми унутуп эле калдык. Таңгенс жакшы эле окуп калдык. Азыр вообще билбейбиз да. Туура. Кымбаттуу мугалимдер, бул ыкманы сиздер да колдонуңуздар. Жөн гана кирип теманы сатыңыздар, теманын артыкчылыгын айтып, ошондон кандай пайда алат экенин эле айтсаңыздар, аларга өзү керек экенин түшүнгөндө өзү кыймылдап баштайт экен да. Ошол теманын окуучуларга кандай пайда берет? Пайда, азыр эми ушуну пайдага элестеп калдык. Пайдасын айтып, кечке пайдасын айтып туруп, кичине теманы айтып туруп, мына окуп келе десеңиз окуп келет. Өзү окуп келген, өзү чайнаган маш болот да. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан деп жанакы эле системага келсек да агай. Ал инструкцияны так айтыш үчүн мугалимдин башы так болуш керек экен да. Анан сабырдуураак болуп туруп, анан ошону жетектеп туруш керек экен. Ыкма дейбиз. Ыкмалар толтура, бирок ошону конкреттүү инструкция менен колдонгон мугалим аз. Ошону конкреттүү ыкма менен колдонуш үчүн эмне кылсак болот? Аябай туура маселени айттыңыз. Бул боюнча мен былтыр уже иштеп баштагам. Методика бердим, ашып кетти. Билим берди. Биз да окутуп атабыз, биякта окутуп атат. Жайын. Мугалимдер чарчап кетип атат окуганданчы. Ошону ырааттуу кылып системага салыш керек деп мен да аябай ойлоном, анан бир тиркеме
Биз мурдан бир тиркеме жазганбыз, азыр ушу башкача тиркеменин мындай бир 20% даяр логикасы. Бир нерсе үйрөндү, тиркеме бекитип кечиресиз. Тиркемеге ошо бекитип коет, убагы келгенде колдонуп кете берет. Шведский стол да, алып колдонот. Башка учурда ал мээсин мындай ошону сактап жүрүүнүн кажети жок. Бул жак сактамак да. Анан иштеп атабыз, кичине оорураак болду. Буюрса чыгат деген ойдобуз. Негизи берилген ыкма, метод, оюндарды колдонуш үчүн логиканы түшүнүш керек. Логика. Неге? Ушул окуучунун кайсыл жерин бассам жакшы болот, кайсыл жерин бассам окууга кызыгат деген логиканы түшүнүш керек да. Муну берип көрөйүн эле эмес, эмне кылса эмне болот экенин логикасын түшүнсөк, жада калса, могу ыкма оюндарды мугалим өзү эле түзө алат. 100% ишенем, ар бир мугалим бул методист. Китеп жазып, методика жаза алат, илимий иш жаза алат. Кылып аткан иши өзү ошондой. Болгондо мындай. Жана логика менен кантип түшүндүрсөм экен, ошонун маңызын түшүнүш керек болот да. Эмнеге экенин, эмнеге. Бүгүн эмне деген оюн, бир оюн үйрөтөйүн, эми как раз оюн үйрөтөбүз. Оюн деген эмне? Мектепте, класста окуучулардын концентрациясын оюн бир жерге алып келүү эң оор нерсе. Буякта 3 кыз сени карап турат, алар жакшы окуганда. Биякта экөө телефон чукулап, арттагылар вообще уктайын деп атат да. Кирип келип эле ар кандай оюн мен дос балам үйрөткөн бакчада. Мен ошону колдонуп азыркыга чейин мугалимдерге деле колдоно берем. Иштейт. Жөнөкөй эле. Короче, ойнойбуз дейм. Кээ бирде шоколад ала келем, же ар кандай жада калса баасын да айтам. Мен азыр 45 мүнөт сүйлөп атканда алаканы чабамдайм да. Случайно чабам. Ким биринчи турса ордунан турса ошону белек берем деп. Вообще белек деп бүт бар оюн бар сенде болот. Сен бир-эки чабыныш болуп туруп, оюңду жеткирип аласың да. Эми ушуну эмнеге экенин түшүнүшүбүз керек да. Бизде маселе болду. Ушул оюнду үйрөнүп кетебиз, бирок барып эле аны кайка колдонобуз. Дедик, болду, чаң басып калды. Ушул оюнду метод ошону үйрөнүп атканда эмнеге деген суроону өзүбүзгө четко берсек, анан аны кантип колдонуш өзү келет да. Ошондо сабак өтүп атканда мен сүйлөп атып кол чапсам, окуучу ордунан турушу керек. Ким биринчи турса ошого белек берем. Ошентип отуруп, жанагы тынчтыкты сактап туруп теманы түшүндүрүп алыш. Жакшы ыкма экен, мында колдонсок колдонобу эртең эле. Анан азыр Сингапурда жанакы жер бар го, жер планетасын ортого коюп алып эле ChatGPT менен окушат экен да, телефондон элечи. Анан бизде деген билим берүүнүн сапатын өзгөртүү десе, жанагы сиз айткандай досканы, мектепте доскаларды өзгөртүп, анан компьютердон видеолорду коюп берип койсок, ушул нерселерди кылсак билим берүүнүн сапаты өзгөрөт деп ойлоп жүрдүк да. Ошол нерсени колдонуп келдик да. Бирок азыркы учурда жанагы математиканы эмес, көбөйтүү бар го, жадыбал. Жадыбалды бизде мектепте 1-2-3 класста эле берип баштайт. Жадыбалды 6-класста бергиле дейт. Жанагы көбөйтүү кошуунун суммасы экенин, балдар математиканын теориясын эмес, математикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрсүн дейт да. Анан мен муну окугандан кийин ойлондум, балдар бардыгы эле сабактан ой жүгүртүүнү өнүктүрүш керек го депчи. Ошол ой жүгүртүүнү өнүктүрүш үчүн тарыхтан дагы кандай ыкмаларды колдоносуздар? Тарых предметинен. Мен жана баштын сөзүн башында айттыңыз, ошого бизге токтоло кетейин. Биз интерактивный панель, бунун баары сон, менде да бар, колдоном. Атайын ушундай доска жазып коебуз. Бир стена окуучу үчүн арналган да, бүт аудиториясы ушундай. Бирок бул жөн эле инструмент экенин түшүнүш керек. Бул эле маселени чечпээрин түшүнүшүбүз керек да. Кайра эле бул логика келип такалат. Эмнени айткым келет? Японияга бардык, мектебине кирдик, тряпка, кадимки тряпка. Кадимки эле тряпканы колдонуп иштешет экен. Эски эле доска? Эски доска, мебелдер эски, сүрөттөр бар, салып коем. Бул жака коюп коебу? Менчилик дагы жада калса мындай жаңы заман эмес. Бирок Япониянын кургачы.
Биз ошондой сырткы келбетке көңүл буруп кеткен окшойбуз да, маңызын, мазмунун түшүнгөнгө аракет кылышыбыз шарт. Лаштабега деген нейропсихолог бар. Ошонун китебинде жазылып, баланын ошол өзүнүн жашына жараша туура нерсе бериш керек экен да. 6 жашта балага үйрөтсөң үйрөнө берет дейт. 5 жашта делечи, кааласаң 5 жашта тамган таанып окуп салсаң болот. Болот, билем. Бирок ошол 5 жашта бир тамга таанып ошол мээсинде башка нерсе, ошол жерге тамга таанып ошону менен алек боло турган ордуна ошол 5 жашта ойнош керек болчу дейт. Бирок мейли тамга таанып кетти. Кийин моторикасында маселе болот, сүйлөөсүндө маселе болот, ой жүгүртүүсүндө маселе болот. Бир жерде калып кетти да. Ошон үчүн убагында беришибиз керек экен да. Математиканы мен билбейм чын эле, 6 класс туура эмес. Тарыхта деле башталган белечи, жүрөктү чүргөн темалар болот. Азастан башташ керек. Жана Советтер Союзунун учурунда китептер бир чети жакшы. Жеңилирээк жазылган да. Мен тарыхы жанагындай кызыктырыш үчүн ошондой эле кылдым. Башка инструмент китептерди колдондум. Ошон үчүн менин оюмча өттү деп ойлойм. Мугалимдер деле башка булактарды колдонуш керек сөзсүз, Сөзсүз башка булактарды колдонуш керек, бирок программадан чыкпаш керек. Программанын ал туура бекитилген. Ошол программага ылайыкталган китеп жазылып атат да. Бул китептерде маселе болду. Оор болду. Аябай эле оор болду. Азыр иллюстрация менен китептер мен элестетем да. Китептер иллюстрация менен, анимация менен ушинтип чыгыш керек. Эми заманын балдары ошол болуп атпайбы? Тияктан биздин капкара ак кагазга жөн эле жазылган китепти окупайт. Ошону анимация кылып коюңузчу. Кандай сонун окуйт? Туура. Азыр дүйнө жүзүндө 96% балдар тапшырманы ChatGPT'ден аткарат экен. Анан балдарга биз үй тапшырма бергенде, кече жакында эле Сингапурдан теге Лилия Мухаммедшина келип окутуп кетти эле. Ошондо айтат, тапшырма бергенде кайсыл сайттардан алат, ссылкаларын кошо бергиле дейт. Тапшырманы каяктан жообу бар экенин айткыла дейт. Кызык да, эмне үчүн жообу бар экенин айтышыбыз керек деп карап турсак, балдарда эң негизгиси ошону ой жүгүртүүнү өнүктүрүү деп атат да, баягы эле сөз болот. Сиздер кандай кыласыздар? Тапшырма бергенде ушундай нерсени колдоносуздарбы? Мен ушуну билбей эле колдонуп турмун, ушундай эле кылдым. Ошо сөз источниктерин, ссылкаларын мен сөз табып жиберчүмүн да. Бул биринчи кезекте источник менен, достоверный источник менен иштегенди үйрөнүп атпайбы? Экинчи даяр маалымат эмес, өзү чайнап жеп көргөн да. Бул уже сиңимдүүрөөк болот да. Аябай туура айтып атат. Анан биз мондай көнүп калыптырбыз да. Мону үйрөнүп келгиле дейбиз да. Анда табышмак кылып айтабыз да. Максат табышмак эмес да, максат ал үйрөнүш керек. Албетте источникти бериш керек. Чайнап келсин. Анан билбейсиңби деп аны кемсинтүүнүн эмеси жок. Ушул жерден бир нерсени айта кетейин, чала берсиз деп кеттим. Мектепте биз окуучуларга ошо программанын алкагында темаларды үйрөтөбүз деп атып. Үйрөтүш керек негизи. Бирок ашкере аракет кылып атабызбы, эмне болуп атат? Жөнөкөй эле бир зататошту, же теңдемени, же 16 өркүндү үйрөтөбүз деп атып, окуучунун жекелигине кирип кетип атабыз. Окуучунун жеке жана сапат жөндөмдөрүн өлтүрүп атабыз. Кечирип коюңуздар, бирок болбойт. Ишенбейсиздер? Кантип? Жөнөкөй. Сен 1-2 жыл билбей калды, начар окугандардын катарына түшүп калды. Болду, мага мамиле өзгөрдү. Бул окуу борборунун философиясы ошондон келип чыккан негизичи. Начар окуган окуучуларга жардам берели депчи. Мен башын айтайын, окуучу биринчи класска киргенде окуучуна сүрөттөп берейинби? Кандай? Жашыл уланган, жыргаган, эжеке бул эмне, келиңизчи кучактап коеюнчу деп жизнь радостный, сонун. 11-де өткөндө кандай өтөдү? Чачтары экиге бөлүнгөн, мейли, баштары салынган, көзүндө жалын жок.
өзүнө ишеним жок. Анан сурайсың да, кайка тапшырайын деп атасың. Орду чыксын дейт да. Ура проблема да, самооценкада маселе бар экенин кабар берет. Орду чечпейт да, орду инструмент да, өзү айтыш керек да. Мага тапшырам, ордуга тапшырам, Кудайым кааласа болот дейиш керек. Орду чечсин, анан кесип тандайсың, бул менин оюмча трагедия болуш керек. Себеби самоуверенность өлүп кетет. Мага кичине аракет болот да, мага жана бул бизде жок. Ушунун баарын айткандын баары Кыргызстанда жок, Африкада. Жөнөкөй кээ бирде мугалимдин катасынан окуйсуз, же кээ бирде тапшырманы билбей калса деле жекелигин өткөрүп атпайсызбы? Мен иштебейм. Анан тиги бул жана башка деп атат. Бала аябай гибкий, бала губка деп коет. Анан ошол өзү ынанып кете берет экен да. Мен иштебейм деген боюнча мен бир изилдөө жүргүзгөм. Баланын ичинде мен иштебейт экен. Ушундай айтсам баары күлүшөт. Жана окуучу барбы? Начар окуган, же начар окуган, любой эле окуучу доскага чыкканда, отурганда билет, доскага чыкканда сүйлөй албай калат. Мен иштебейт деп урушабыз го. Чын эле мен иштебейт. Лаштабеган китебинен караңыздар. Дагы япониялык эксперт мээ боюнча унутуп атам. Ошонун китебинен карасаңыздар, мындай болот экен да. Адам бир эмоционалдык абалда турганда көбүнчө мындай жанагындай негативный коркуу, сүрдөө деген сыяктуу мээ жакшы иштебей калат. Өзүңүздөр деле байкап көрүңүздөр. Бирөө менен урушканда мээ жакшы иштебейт. Калчылдап жарым саатта өзүңө келесиң да. Бирөө менен урушкандан келип алып бир жакшы бир нерсе ойлоноюнчу деп ойлоно албайсың. Ошондой эле окуучулук туру дегенде балким окуучу бияка чыккандан, доскага чыккандан уялат. Балким чыккандан уялбаса да сүйгөнү жакта отурат. Балким кийиминен уялат. Балким өңү түсүнөн комплекс койгон. Зататочту суразаң да айтып бере албайт. Анан билбейт деген көп эмес. Ошон менен жеке чакырып барып, жана зататоч дегенде де мындай жанына барып иштешип көрсөң, биле. Жазып берчи десең, жазып берет. Үйдөн көчөдө кетип баратып сүйлөшүп көрсөң, билет. Менин түзүлүш ошондой экен. Мен эми аябай токтолбой эле коеюн, ошо китептен карап чыксаңыздар болот. Бирок ушу адам сүртөгөндө мен кичине иштеши жайлап катып калат экен да. Үстөңкүсү наружная кора деген. Ошон үчүн эгер билбей атсалар уруштун кажети жок деп ойлойм. Балдарды тил дегенден алыс болушубуз керек экен, Эми бул азыр суроо болуп атпайбы баары? Урушуш керекпи, урушпаш керек? Конкретно эле мен 100 мугалим отурса жарымы уруш керек дейт, жарымы урушпаш керек дейт. Чече элекпиз. Дагы деле ата энелер менен да иштешебиз. Баланы сабаса болобу, болбойбу? Жарым болот дейт, жарым болбойт дейт. Кантса албайсың дейт да. Мен деле билбейм. Бирок Оразали агай айткандай гумандуу ыкмага түшүбүз керек го дейм. Казакстан өтүп атпайбызбы? Европада жада калса биринчи иттерди коргоо боюнча мыйзам кирип, анан балдарды коргоо боюнча мыйзам кирген экен. Бирок эми жакшы коргоп атабыз, сонун баягы ашкере кылып ийбейли албетте. Бирок гумандуулукка түшүбүз шарт го дейм. Сонун чоң рахмат агай. Аябай жакшы эфир болду. Баары бир билим берүү тармагында көптөн изилденгениңиз байкап турат. Сүйлөп келатсак эле оюбуз бир жерден чыгып калычы. Көп нерсе жакшы иш кылып атасыздар. Уланта бериңиздер. Ийгилик сиздерге. Кымбаттуу мугалимдер, бүгүнкү эфир сиздерге пайдалуу болду деп ойлоймун. Ыкмаларды колдонуңуздар. Албетте балдарды тил дегенден алыс болсок, балдарды уксак көбүрөөк, педагогика боюнча көбүрөөк изилденсек, азыр чат GPT, искусственный жасалма интеллекттин жардамында өз алдынча дагы көп изилденсек болот. Көбүрөөк изденели, окуйлу, сиздерге пайдалуу эфирлерди тартканга аракет кылабыз. Комментарийге кийинки эфирден дагы кимдердин оюн уккуңуздар келет, ошол инсандарды жазсаңыздар, мен ошол инсандарды чакырып дагы эфир тартып берем. Рахмат агай. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиздердей ушундай подкаст жагы жалпы эле билим берүүдө эмгектенип аткан адамдарды аябай колдошубуз керек.
Биз дагы аябай колдоого аракет кылабыз, сонун иш баштап атыптырсыз. Буюрса ишиңиз ийгиликтүү болсун. Угармандар, мугалимдер, сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анан чарчабаңыздар. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.